Саламатсыңарбы 4-класстын окуучулары? Маанайыңар кандай? Жакшыбы балдар? Жакшы болсо анда эмесе биз силер менен бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Демек, бүгүн число канчасы балдар? Туура айтасыңар, бүгүн 25 ноябрь. Дептериңерди ачкыла дагы. 25 ноябрь класс иши жуманын кайсы күнү? Шаршемби деп жазгыла. Демек, бүгүн биздин өтүүчү темабыз кайталоо экен. Буга чейин кайсы темаларды өткөн болсок, ошол темаларды көнүгүүлөрдү иштөө менен кайталайбыз. Эми кайталоо деп теманы жазгандан кийин биринчи көнүгүү деп жазып койгула балдар. Бул жерде биринчи көнүгүүнүн шарты кандай деп турат? Бизге суроолорду түзгүлө дейт. Демек, бизге 4 сүйлөм берилген. 4 сүйлөмдүн 4 жообу бар. Биз буга суроо түзүшүбүз керек. Суроону Б бөлүкчөсү аркылуу түзүшүбүз керек экен балдар. Демек, сурама бөлүкчө Б жөнүндө мен силерге эсиңерге салып айта кетейин. Сурама бөлүкчө Б орусчасы вопросительная частица Б. Кыргыз тилинде суроо уландысы Б суроолуу сүйлөмдөр менен бирге айтылат. Бирге жазылат. Дагы бир жолу кайталайм. Кыргыз тилинде суроо уландысы Б суроолуу сүйлөмдөр менен бирге айтылат, бирге жазылат. Бир аз орусча кайталап коеюн. В кыргызском языке вопрос часто выражается при помощи вопросительной частицы Б. Она ставится после слова, к которому относится, и всегда пишется с ним слитно. Суроо уландысы Б 8 түрдө өзгөрөт балдар. Значит, частица Б имеет следующие 8 вариантов. Это Б, Би, Бу, Бü и П, Пи, Пу, Пү. Демек, Б, Би, Бу, Бü бул кайсы учурда колдонулат? Сүйлөмдүн уңгусу үндүүлөр же жумшак үнсүздөр менен бүткөндө. А П, Пи, Пу, Пү бөлүкчөсү варианты каткалаң үнсүздөр менен бүткөндө. Мисалы, айыл Б. Айыл деген сөздүн уңгусу жумшак үнсүз менен бүттү. Демек, биз ага Б мүчөсүн уладык. Эгер китеп дей турган болсок, китеп деген сөздүн уңгусун алалы. Китеп Б дейбизби биз? Жок, биз антип айта албайбыз. Биз сөзсүз китеппи деп сурайбыз. Бул китеппи деп сурайбыз, балдар. Демек, бул силерге түшүнүктүү болуш керек. Түшүнүктүү болду го деп ойлоп жатам. Эми суроолорду өзүңөр түзгүлө. Жер трактор менен айдалат деген сүйлөм экен. Буга суроону өзүңөр Б сурама бөлүкчөсү аркылуу түзөсүңөр. Бул класс иши өзүңөр жазасыңар. Андан кийин экинчи көнүгүүгө өтөлү балдар. Экинчи көнүгүүдө сүйлөмдөрдү толуктагыла дейт. Экинчи көнүгүүнү дептерге жазбайсыңар. Келгиле биз чогуу бул сүйлөмдөрдү толуктап көрөлү. Мен чоңойгондо чач тарач болгум келет дейт. Демек, бул жерде биз сөзсүз кесипти билдирген сөздөрдү коюшубуз керек болот экен балдар. Келгиле экинчисин көрөлүчү. Мен чоңойгондо мугалим болгум келет деп айтсак болобу? Албетте болот. Үчүнчү вариант. Мен чоңойгондо дарыгер болгум келет. Эми бул кесипти билдирген сөздөрдү койдук. Чоңойгондо ким болгусу келээрин, келечекте кайсы кесиптин ээси болгусу келээрин айттык, чогуу. Анан эми сенин милдетиң дейт. Милдет бул орусча кандай балдар? Обязанность, Мисалы, сенин милдетиң үйдү жыйноо дейт. Азыркы учурда, биз онлайн окуп аткан учурда, келгиле экинчи сөздөрү мындай коелук. Сенин милдетиң сабак окуу, же болбосо жакшы окуу. Анан азыр пандемия учуру болуп атат, балдар. Көп оорулар болуп атат, ооруп жатабыз.
Ошон үчүн биз оорубаш үчүн дагы гигиена сакташыбыз керек болот экен. Сенин милдетиң тазалыкты сактоо десек болобу? Болот. Демек, биз милдет жөнүндө атайын жебелерге керектүү сөздөрдү чогуу уладык, чогуу койдук, балдар. Эми кийинкисине өтөлү. Кийинкиси бул атайдын максаты дейт. Атай бул баланын аты экен, көрүнүп турат. Эми максат бул цель. Атайдын максаты билим алуу болушу мүмкүн. Атайдын максаты ата-энесине жардам берүү болушу мүмкүн, балдар. Анан атайдын максаты чет өлкөгө баруу болушу дагы мүмкүн экен. Муну биз силер менен ооз эки иштедик. Эми 3-көнүгү деле ошондой. 3-көнүгүн деле ооз эки иштейли. Туура туташтыргыла дейт сөздөрдү. Аракет кылалы. Жөөктөргө бизде үлгү, образец бар. Жөөктөргө суу жүгүртүлөт. Андан кийин жаш көчөттөр дейт. Жаш көчөттөр солуп калат десек болобу? Ооба, биз аны бакпасак, жаш көчөттөр солуп калат. Жашылча көчөттөрүн отургузуп жатышат десек болобу, балдар? Ооба, эмне үчүн болбосун? Жашылча көчөттөрүн эгер отургузган болсок, биз аларды, жашылчаларды эмне кылышыбыз керек? Жашылчаларды сугарат, отойт, чабат. Туурабы, балдар? Ал эми ошол жашылча көчөттөрү сугарылып, отолуп, чабылгандан кийин ал бышканда эмне кылабыз? Бышканда түшүм жыйналат. Баарыңарга түшүнүктүү болдубу, балдар? Демек, биз бул 3-көнүгүнү дагы ооз эки иштедик. Дептерге жазбайсыңар. Эми 4-көнүгү сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла дейт. Сүйлөмдөрдү толуктап сол мамычада, сол жагында сүйлөмдөр турат. Боштуктарга оң жагындагы сөздөрдү коесуңар. Буларды үй иши катары алалык, балдар, үй иши. 4-көнүгү сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Анан 5-көнүгү дагы бул үй иши. Кроссвордту кыргызча которуп толтургула дейт. Кроссвордту чийбейсиңер, балдар. Чийбейсиңер. Туурасынан бул по горизонтали, тигинен бул по вертикаль. Демек, таблицадагы боштуктарды санап, биринчиси бул предприниматель дейт. Кыргызча которуп жазасыңар. Бирок дептерге жазганда кроссвордтун өзүн чийбестен 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1, 12 сандарын жазып, ал жердеги сөздөрдү которуп кроссвордтун боштуктарына коюп көрөсүңөр. Туура келсе, ушундай тартипте кыргызча жоопторун жазып койгула. Бүгүн биз силер менен кайталоо темасын өттүк. Үй ишин аткарып, мага учурунда жибергиле. Жакшы калгыла.